Ал жерде биз ЭБРР аркылуу биз келишим түзүп атабыз. Бул негизи этап менен кетет. Бул этап бул Бишкектен башталган бул Чоң Чуй каналы. Бул жерде Чоң Чуй каналы эми экиге бөлүнөт. Бул күн чыгыш деген күн батыш жактан. Ошон үчүн бул күн батыш жакты западный деп коебуз. Западный каналды биз терең изилдеп, алар менен келишим түзүп, аларды кандай десек, бетонирование жумуштарды биз ошого койдук планга. Эми азыр биз ратификацияны өткөзгөндөн кийин биз аны ишти баштайбыз. Ошондо жана ал саз болуп аткан жерлер дагы Ошол аракетте, ошол эң негизи ошол аракетте. Азыр БЧКдан чыккан фильтрация деп коет. БЧКдан чыккан, азыр сиздер жакшы билесиңер, ушу БЧКдан чыккан ар жакта БЧКдан ылдый жагында суу чыгып атпайбы жердин астынан, ошол жактан БЧКдан чыгып аткан суулар болушу мүмкүн. Бирок ошондой деп атышат. Биз ушуну эгерде жакшынакай бетонировать этип койсок, ошондо биз суу чыкпай калат. бул Чоң Чуй каналынын суусун Казакстан талаалары да пайдаланат эмеспи? Алар дагы бир каржылык жактан колго алыш болушу мүмкүнбү? Өзү бизде ал боюнча бизде келишим бар. Алар негизи биздин кандай десем, келишим негизинде алар биз аркылуу өтүп аткан каналдар болсо, ушул каналдарды ремонттоо иштерин алар моюнга алышкан. Анча мынча алар ремонттор жасап атат. Бирок биз ага карабастан биз өзүбүз жасайбыз бар жакта. Биз бирөөдөн акча сурабайбыз. Эгерде алар жардам берсе берет. Бирок биз өзүбүз биз каржылоо булактарын таап, биз өз ремонтторду өз күч менен жасайбыз.